Саламатсыздарбы? Бирге ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү күндүн негизги жаңылыктары менен тааныштырабыз. Коррупционерлер канча каражат которду? Ата-бейит комплекси жактагы тоодон өрт чыкты. Лейлектиктер Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. УКМК органдары мамлекеттин бюджетине 5 миллиарддан ашык сомду толуктады. Мындай маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 2020 жылдын октябрь айынан ушул күнгө чейин УКМК мамлекеттин киришесине 5 миллиард сомдон ашык каражатты кайтарып берди. 2 миллиард сом мүлк түрүндө, 3 миллиард сомдон ашыгы акчалай түрүндө. Ошол эле учурда бул каражаттардын бир бөлүгү учурда тергөө амалдары жүрүп жаткан кылмыш иштери боюнча тергөө иштери аяктаганга чейин УКМКнын депозиттик эсебинде топтолот. Тергөөнүн жыйынтыгында каражат толугу менен мамлекеттик бюджетке өткөрүлөт. Ата-бейит комплекси жактагы тоодон өрт чыкты. Күйдүн Таштөбө айылындагы Ата-бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин жанындагы ачык аянтта өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Өрт тоо жактагы куураган чөптөн улам келип чыккан. Тилсиз жоо саат 10дордо башталып, 2 саат аралыгында өчүрүлдү. Баткен облусунун Лейлек районундагы Катыраң айыл өкмөтүнүн эли Лейлектеги Козу Багалаң дайрасын коргоо максатында чогулуп, президентке кайрылуу жасады. Алардын айтымында эл ичкенге, малын, эгинин сугарганга колдонулган дарыя уулануу алдында турат деп билдирүүдө. Чүй облусунун Бобек айылында унаасы менен көчмө аппараттык программалык комплексти сүзгөн шектүү кармалды. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Нарын Торугарт жолунун 90-чакырымында, тактап айтканда Бобек айылында Lexus 470 унаанын айдоочусу 2 миллиондон ашык сомго бааланган автопатруль радарды сүзүп качып кеткен. Жол кайгул кызматкерлери кылмыштын изи суу электе айдоочуну кармашты. Ал Кемен районунун 37 жаштагы тургуну экени аныкталды. Шектүүнүн унаасы айып короого киргизилип, тергөөчүлөргө өткөрүлүп берилди. Түркмөнстандын президенти Карбангулы Бердымухамедов өлкөдө ислам динине тыюу салды. Түркмөнстанда түркмөнбашизм дини расмий деп кабыл алынат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жаңы диндин негизинде президент пайгамбар катары эсептелет. Анын ар бир айткан сөзү китепке жазылып, ар бир сөзү өтө маанилүү болуп калат. Сиздер Бирге ТВ YouTube каналындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.